Кыргызстан модернизацияланган Печора 2 БМ мобилдик зениттик ракеталык комплекс менен куралданды. Бул техникалар Беларусь өлкөсүнө сатылып алынган. Аскердик техника Кыргызстандын коргоо министрлигинин абадан коргонуу күчтөрүнүн куралдануусунда болот. Биринчи жолу бюджеттик каражатка мындай көчмө зениттик ракеталык комплекс сатылып алынды. Аны каалаган убакта жана каалаган жерде жайгаштырууга болот. Чет элдик коргонуу ишканаларында Ми-8 күчүрмө тик учактардын капиталдык оңдоо иштери жүргүзүлдү. Жүк ташуучу автоунаалар, санитардык унаалар, кичи автобустар сатылып алынган. Президент 1 февралда жаңы техниканын техникалык мүнөздөмөлөрү менен таанышты. Ми-8 аскердик тик учактарынын учуу мүмкүнчүлүктөрү да көрсөтүлдү. Снайпердик мылтыктарды, тапанчаларды, гранатометторду, реактивдик снаряддарды жана башка көптөгөн нерселерди карап чыкты. Дүйнөнүн ар кайсы аймактарында болуп жаткан куралдуу чыр-чатактар, акылга сыйбаган масштабтар жана кесепеттер менен мүнөздөлүп жатканына жалпыбыз күбө болуудабыз. Буга кошумча маалыматтык согуш жана үгүт иштери менен катар куралдуу күрөш жүргүзүүнүн аскердик ыкмаларынан сырткары башка ыкмаларда басымдуулук кылып жатканы байкалууда. Иш-чара коргоо министрлигинин бөлүмдөрүнүн өздүк курамынын салтанаттуу өтүүсү менен аяктады.